ыр жазайын. Мен мындай бат жазып атам да. Университетте окуп жүргөндө да лекцияда мен биринчи бүтүп койчумун да, анан мугалим мага карап дальше окучу. Колума ошо жанагы грифель менен приборду берсе, аябай жаман болуп, мага эмне ручка бербей атышат деп. Көрсө мен кичине болсо да көзүмдү сактап калалы деген неме экен да. Бирок досканы көрчү эмесмин баары бир деле. Ручка менен жазган кызык болчу да мага. Брайль арифи менен жазганды мен интернаттан окуп үйрөнгөм. Бүт сабактарды ушун менен жазып, математиканы деле, физиканы деле, химияны деле жазып окучубуз да. Чынында эле азыр көп кишилер эле аудио китептерге, электрондук китептерге өтүп кетип атышат да. Жанынан айланчыктап чыкпай калган. Анча-мынча иш үчүн эле дүкөнгө барбаса, көп мезгилде Гүлүмдүн жанында. Азыр бизде кыргызча китептер абдан аз болгон үчүн ошо негизги китептерибиз кыргызча да. Анан дикторлор келип, бияка окуп, жаздырып беришет кыргызча китептерди. Көркөм адабий китептерди, публицистикалык темаларда, жакында эле документтерди, бир-эки документтерди үндөштүрдүк. Текущее положение. Голосовое сообщение. Продолжительность 8 секунд. 9:20. Прослушано. Текущее положение. Почта. Метод 9:41. Объект меню статус. Уже келип калат экен азыр. Азыр дагы көп жанагы телефондо ар кандай приложениялар пайда болду да. Акчаларды карап алам өзүм дегендей. Мурун заначка каталчу эмесмин да. Обязательно кызыма же күйөөмөн сурашым, бул канча сом экен деп. Брайль системасында жазыш керек деп мен толук ишенем, анткени бул билимдүүлүктү, грамотность деп коет го, анткени жазып атканда биз туура жазабыз да, окуп атканда да сөздөр кандай жазылат экен, кайсы жерде кандай знактар коюлуш керек экен, ошону байкайбыз да. Анан жанагы мелкая моторика деп коет го, ошону да мындай өнүктүргөнгө кичинекейиненчи балдардын мындай сезимдерин ойготуп, пальчиктер менен бүт сезип башташат да. Турмушумда мен ушуларды пайдаланам. Мисалы үчүн ашканамда деле контейнерлерди жазып коем, там туз, мурч деп, кара мурч деп. Анан тапканда кызымды чакырып, муну карап берчи деп өзүм окуп алам да. Анан ушу үй бүлөдө үчөөбүз ушундай көзүбүз начар да, көзүбүз көрбөйт. Гүлүм, мен, анан дагы бир эжем бар, Гүлзет деген. Үчөөбүз тең интернатта окуганбыз. А Гүлүм болсо кишилерге мындай жакшы маани тартуулап, күлдүрүп, майрам кылып бергенге жаралгандай да, мен өзү да ошондой. Конкурстарга катышып жүрөм. Биякта бизде Кыргызстандагы конкурстардан катышып, жеңип, анан ошо 2016 жылы Японияга сынакка катышып, эл аралык сынакка япон тилинде ырдап гран-при жеңип келгем 8 өлкөнүн арасында. Ошо мен дагы ырчылык кесип менен бирге ошо реабилитациялык центрде иштейм, Кыргыз Айзер Федерациясында. Ал жерде брайль сабагынан сабак берип үйрөтөм, окуганды, жазганды кол менен. Ошол жерде биз реабилитация өткөрөбүз да, аякта ошо брайль сабагын үйрөтөбүз, компьютер, телефон, ошондой эле ак таяк менен басуу. Байкаган ошо ак таяк менен баскандар көп болуп калды да азыр. Мен деле ак таяк менен басып калганыма мына 2014-жылдан бери басып калдым. Жок, таякты көтөрүп алып басып баратканда аябай өзүмдү жаман сездим да. Уялып, баары мени карап аткансып, анан ыйлап, күйөөмө мен эмне ушинтип бастырып койдуң депчи. Университетте окуп жүргөндө деле мындай көп кыздар айтчу да, мен сенин ордуңа болсом үйдө отуруп алмакмын, жашынып, кантип уялбай дегенсип, ошондой сөздөр айтылчу да. Мен эмнеге үйдө отурмак элем, мени ким бакмак эле депчи. Бир кесип алышым керек да деп. Көп эле инвалидтер өзүлөрүн көп басмарлай берет да, мен кошула албайм, мындай уялып сүйлөшө албайм депчи, ар кайсы темада. Анын баарын үйрөнүш үчүн, сүйлөшүш үчүн ошо китептерди окуса, именно брайль шрифти менен окуса, грамотный болуп, кааласаң мындай жакшы жашайсың да, өзүң өз алдыңча изденишиң керек да, өсүшүң керек ошо. Анан мен байкуш, мен инвалид деп жашаган болбойт.
жалость унижает деп коет го, уже жакпайт мага.